Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын башчысынын орун басары пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2023-жылдын 11-январында талап кылынган акча каражатынын 86 000 сом өлчөмүндөгү бир бөлүгүн алуу учурунда Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын башчысынын орун басары кармалды. Ал жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү боюнча мурдагы чыгарылган токтомун жокко чыгарам деп коркутуп, жергиликтүү тургунуна 4 000 АКШ долларын өлчөмүндөгү акча талап кылган. Учурда иштин бардык жагдайларын жана башка тиешеси бар адамдардын аныктоо чаралары көрүлүүдө. Өкмөт былтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насыя бере баштады. Пайызы жок насыя алыш үчүн ишкерлер мыйзамдуу иштеп, акыркы 6 ай ичиндеги патенти болушу зарыл. Насыя өлчөмү 250 000 сомдон ашса күрөө коюлат. 2022-жылы Финансы министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнестик ыкчам колдоо долбоорунун алкагында 1 миллиард 756 миллион сом бөлүнгөн. Пайызы жок насыяны 4200 ишкер алды. Быйыл бул максатка дагы 2 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт. Долбоордун максаты пандемия учурундагы кризистен кыйналган ишкерлердин ар тараптан колдоо, жумуш орундарын сактап калуу жана ишканалардын өнүгүшүнө түрткү берүү. Депутат Жалалидин Нурбаев мигранттардын каражаттарынын бир бөлүгүн инвестиция катары колдонууну сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 12-январда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында мигранттар өз өлкөсүнө абдан жакшы жардам берип, тактап айтканда коронавирустук пандемия учурунда медициналык жабдууларды сатып алып Кыргызстанга жөнөтүшкөн. Мен биздин мигранттардын инвесторлорду түзүүнү сунуштайм. Министрлер кабинетин аларга өз аймагынан жер бөлүп, аларга каалаган компаниянын акционери болуп алат. Мигранттар жылына 2,5–3 миллиард которушат. Бул каражаттын жок дегенде 1% инвестиция катары колдонулса, 25–30 миллион доллар алабыз. Эгерде бир өндүрүштү түзүүгө 1,5 миллион долларга жакын каражат сарпталса, жыл ичинде 25 жакын жаңы ишкана ачууга болот, деп билдирген депутат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеңешме өткөрүп, анда ведомствонун башчысы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу каргылышуу учурунда каза болгон жоокерлердин түбөлүккө калтыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырды. УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жыйында биринчи кезекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кагылышууда курман болгон аскер кызматкерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча китеп чыгаруу тапшырмасы берилди. Окурмандардын өзгөчө жаш муундардын патриоттук сезимин жана курман болгон жоокерлерге болгон сый-урматын чындоо максатында кагылыш болгон жерлерде түз ишин алып баруу, согушка чогуу катышкан жолдоштору, командирлер менен баарлашуу сунушталды. Жыйында аталган басылманын республиканын бардык орто мектептерине жана жогорку окуу жайларына таратуу чечими кабыл алынды. Басманын окуу боюнча билим берүү жана илим министрлигине окуу планына өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш менен, ошону менен бирге китепти ишке ашыруу коммерциялык максатын көздөбөшү керектигин айтылды. Жыйындын соңунда Ташиев алдыдагы иштерге өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана бул демилгенин мамлекеттик маанисин жана маанилүүлүгүн эске алууну тапшырды. Ошондой эле ачылышын жарыялоо боюнча иштер 2023-жылдын 31 августуна акыркы мөөнөтүн Кыргыз-Тажик жаңжалынын 1 жылдыгына чейин бүтүшү керектигин жарыяланды жана китептердин бет ачарын майрамдык маанайды өтүрүүн кошумчалады. Эскерте кетсек, 140 000ге жакын кыргызстандык чек арага жакын калктуу коңуштарды эвакуацияланган. Куралдуу кагылышуунун натыйжасынан Баткен облусунун аймагында 600дөн ашуун турак жай жабыркаган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу кагылыштан 63 кыргызстандык шейит болуп, 190 киши жабыркаган. Катал аба ырайынын байланыштуу Ак Суу районунун Советская, Соколовка жана Акбулун айылдарынын жанындагы автожолдордун айрым тилкелеринде кар күткүлөрүн орун алууда. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук милициясынан билдиришти. Жолдорду тазалоо боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, шамал карды жолдорду үйлөп, кар күткүсү пайда кылууда. Буга байланыштуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы бөлүмү айдоочуларды аталган багыт боюнча жана калктуу пункттарды чегинен тышкары жерлерге өтө зарыл болбосо жол жүрбөөгө чакырат, деп айтылат маалыматта. Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылын коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмү айдоочуларга жол эрежесин так сактоону жана жолдо өтө этият болууну эскертет. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.